Негізі жақына отырады. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Meyrimli, ürayimli Allah'ın adıyla başlayırıq. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salam salavatlar olsun. Jana bizge ilim okutkan жалпы ustazlarımızga, anın içinden ötüp ketken marhum barımız büyük ustazımız Çoğ Hacıga Allah'ın rahmatını jağdırgan bolsun. Assalamu aleykum, hurmatly jamaat. Orazanızlar kabul bolsun. Namazınızlar kabul bolsun. Kılgan dualarınızlar kabul bolsun. Benim atı jönüm Aybek. Şurada da orta yaşayayım. Anan köp çakırı bolup kalat, ар жактарга барып, ошо кээде келип калабыз. Өзүм китеп которуп иштейм бул жакта. Анан кече жакында бирөө сурап атат да. Lekin jana Qur'onda bilesizlar, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Bunu ustazlarımız kulağımıza koyup koygan, agar көп айтчылар. Eğer bilbesеңер, bilgenlerden сурагыла деп. Өткөндө бирөө сурап атат да, биз майылдан бир жигит. Ustaz deyт, ben deyт, гусул алып жатадым дейт да. Күндө гусул алам дейт. Анан не болду десем, жанагы суюктук чыгат го, мази деп коебуз, а? Мази деген бар, мани деген бар. Анан мани деген бел уруктук да, негизи уруктук. Ошондон анан мындай шахват менен чыкса анан гусул важып болот да. Ал жөн эле жанагы бейшеп кылгандан кийин, зара кылгандан кийин чыккан суюктукка деле гусул алып өттүр да. Ошон үчүн жанагындай илимсиздиктер Али радиаллаху анхунун айткан сөзү бар. Мени дейт, эки адам ушунчалык картайтты дейт да, мындайча айтканда. Белиме ушундай чоң жүк болду дейт. Мен картайтты дейт. Сакалымды агартты дейт да. Алар ким десе, биринчиси ал дейт, абидун жахил дейт да. Өзү түркөй дейт, бирок ибадат дегенде ушунчалык башоту менен кирип кеткен киши дейт да. Бирок илимге эч багыт албайт дейт. Мындайча айтканда илимге бас барбайт дейт да. Китеп ачпайт, маселе окубайт, өзүнө керектүү нерселерин билбейт. Ал илму дегенде марифату нафси ма лаха ва ма алейха деп коет. Адамдын нафсисине эмне пайда, эмне зыян ошону билүү. Бул Абу Ханифанын берген тарифинде. Анан экинчиси кийин десе, алимун фасик дейт да. Өзүнүн илимин амал кылбаган фасик алым дейт да. Экөө тең бири-биринен өткөн коркунучтуу да. Шайтандагы илимди болгон Замир Хареке эски муфти Египетке барганда, мен Египетте окуп келгем. Ошол жакка барганда айтат эле, жигиттер, силер азыр чоң бир дарыянын, мындайча айтканда чоң деңиздин бойунда жүрөсүңөр дейт эле. Ушул жакта жүрүп дейт, силер дагы деле суусунуңар камбай чаңкаган боюнча кетип калбагыла дейт эле да. Бул деген илим алгыла дейт эле. Андан айтат эле, жыгач алым болуп калбагыла дейт эле. Жыгач алым болуп калбагыла деген кандай түшүнөбүз десек, жүрөгүнө Куранды киргизип алган, бирок амал жок болуп калбагыла деп айтат эле да. Ошого жанагындай айрыкча мындай илим албай туруп түркөй боюнча илим алган, ибадат кылгандын жаман жери, биринчиден өзү адашат, экинчиден башкаларды адаштырат да. Ошо кеч жакында биздин айылда бир сабак баштап, анан Курандан тажвидтен сабак берип атам дейт бир жигит. Анан биздин жамаат арызданып калды магачы. Арызданып калып ушундай катып айтып коюп атат, силер намазыңар өтпөйт, тиги бул дейт. Мен мисалы 15 жылдан бери окуп жүрөм, баягы кыргызча эле тамам менен Ар-Рахманир Рахим Малики Ямин окуп жүрөм, ошол 15 жылдык намазым текке кеттиби деп кыжалат да мага кадимгидечи. Анан не болот? Барып анан кийин жанагы таптакыр эле намазды таштап койгонго келет да. Жанагы хадис бар, кимде ким имамдан мурда саждага кете турган болсо, улантысын айтпай эле коеюн, бир аз катуураак келет. Ошону түз маанисинде айтат да, адамдар коркута берет. Анан адамдар ойлойт да, окуй, мен намаз окуп жүрүп, анан кыяматта менин башым эшектин башына айланып калса, анда намаз окубай жүрүп эле мен күнөө атканым жакшы эмеспи деп. Ошентип биротоло намазды таштап коюш мүмкүн. Орозо тууралуу сөздөрдү сүйлөйлүк, суроо жооп кылалык дедим эле. Орозо тууралуу аябай көп угасаңыздар керек. Кеч жакында 7-каналда чакырып алып, ошол жакта 45 мүнөттөй суроо жооп болду. Элден суроо келип атты. Устаздар эми көп айтып койгонго, же мындай силерде суроолор болсо сураңыздар.
Болбосо мен сурайын. Кече бир жерде озат кылып анан барсак баардыгы эле батага келген эле отурат да, неме кылып элечи. Куран окуткан жерге келген эле баары эле өзү менен өзү жеп коюп эле отурат, анан кийин конкурс уюштурuyдум да, неме кылыпчы. Анан аябай кызык болду, бир жарым сааттай болду. Жаш суроого приз бар экен анда. Мен китептеримди таштап коюптум, тиги жакта. Китептер бар. Бизде өзүбүздө приздер бар. Орозо бузулбайт. Ушул көп суралат, да? Орозодо жанагы орозо деген не өзү? Al-imsaku bin-niyyati min al-fajri ila al-maghrib. Al-akli wa shurbi wal jima' wa dawa'i деп келет. Бул биринчиден тамак жегенден, ичкенден, анан жыныстык катнаштан алыстоо, багындактан шамга чейин деп айтат да. Ниет менен бирок, ниет менен. Анан кийин кээбиркилер айтат, бирок даарат алып атканда, усул алып атканда кара кылып ийбеш керек. Кирип кетсе, бир тамчы кирип кетсе, анда каза болуп калат. Кафарат эмес, каза болуп калат. Жанагындай бассейнге түшүшү мүмкүн бирөөлөр, же башын чуңгуйушу мүмкүн, баш чуңгуган жакшы. Бирок мындай же болсо бардыгын немелерин тосуп алып туруп, чуу берсе болот. Уколдон да бузулбайт, көп сурайт да. Уколдон бузулбайт. Жамбашка алабы, астма алабы, глюкоза алабы, эч кандай бузулбайт. Мына китептердин бардыгында кандай дейсиз? Кан тамырга вена калса да бузулбайт. Аппендицте астмокол бар, бардыгы. Жада калса наркоз алса дагы, местный, общий бардыгына эч кандай бузулбайт. Анткени неге десе, жанагы манфаз хакыйкый деген бар, анан манфаз majasi деген бар да. Манфаз хакыйкый деген ашказанга кире турган нерселер. Ооздон, мурундан кирет экен, же кудай жактасын комага түшүп калгандан мурундан же ооздон же мээрин кесип туруп жерден салышат да. Ошондой да гана бузулуп калат. Анан үчүнчүсү азыр келем ошого. Үчүнчүсү аркаңкы тешиктен жанагындай не деп коет? Клизма деп коет. Ушуну немеде келгенде китептерден бардыгында ваяфсудухул хукуна деп жазылып калган да. Укол бузат деп которуп коюшкан. Ошол жерден башталган бардык неме чадашуулар. Ошол хукна дегенди илгерки алдында клизма деген мааниде иштетишкен. Анткени ошол аркылуу да адамдын ичегисине киргизет экен да. Ошондой кылышат экен. Тиш дарылатканда эч кандай бузулбайт, кирип кетпеш керек болгон. Тиш жудурса дагы бузулбайт. Укол сайса дагы бөлөгө саят бардыгында бузулбайт. Болгону жанагындай мындан түкүрүп туруш керек. Ар жүккөн. Нафтизин? Кандай дейсиз? Нафтизин мурун насып экен байма. Жок, бузулат ал. Астматиктер бар, респиро, сайбутталуу болду. Оска чачат го. Кирип кетет. Тамеки бузат. Көп сүйлөмүштөр эметип калат. Мисалга бирөө кетип атып, мындай да. Тамеки чегип аткан адамдын жанында турган адам жыттап алса, бузулабы, бузулбайбы деген маселеде көбүсү талашат. Эгерде ошол түтүндү атайын деп киргизсе бузулат наркадан дагычы. Кээбиркилер билесиздерби, илгерки немеде айтаттыр. Авам айтып калчу эле. Атама жашырып тамеки чегем дейт. Анан кийин атамдын досу Аяш атам тамеки чегип атат дейт да. Сурай албайм дейт жанагыданчы. Анан отуруп алып, шамалды карайын дейт, шамал каяка кетти. Ошол жака отурам да, түтүнүн аябай жыттайын дейт да. Ошол кишинин орозосу бузулуп калат. Тамеки чеккендики сөзсүз бузулат, анткени ал өзү киргизип атат да немени. Кулак тазалап, мисалы, ошол тазалаган менен кайра тазаласа бузулат деген ишенбейби? Кирип кетсе дейт, жанагы кирип кетсе, ал немеден ашказанга жетпейт да, мынакай. Немегечи, эң главный ашказанга жетпеш керек да ошондо. Анан кече бир байке сурады эле биякта. Немесе кускунусу келип дейт, бир аз могу келип туруп да кайра кирип кетиптир да. Ал атайын кускан жокмун дейт да. Андай келип туруп, оозума келип кайра кирип кетти дейт. Истафа деп келет мыякта, атайын кусса. Тамакты тып алып туруп, ошондой эле бузулуп кетет. Ооз толуп калсачы, анан кичине кайтып кетсе да бузулат. Атайын кусса, анан жөн эле көңүл айланып кетип, же жиркенип кетип, оозу толук кусуп ийсе дагы, же кайтып кетсе дагы бузулбайт. Зубный паста чектер менен Жок, бузулбайт анда. дамдаш эме болгону бузулбайт да. Ал жегенге кирбейт да, эч ким жебейт аны. Болгону кичине мындай неме, мындай даамы сезилет да. Даамы сезилет. Болгону илгери биз мен 16 жашында экен, устазым айтат эле. Силер тиш паста менен жубагыла, анткени силер ачып аласыңар. Мен жуйын дейт эле да. Неге сиз жуйуш десек, мен анткени мурун менен дем алып, ооз менен чыгарганча жуйын дейт эле мындай. Мен даамы келбесин депчи. Анан кийин үйрөнүп калдык. Анткени жанагы хадисте келет.
La khalufu fami saimi atyabu indallahi min rihil misk деген hadis бар. Oroza адамдын оозунан чыккан жагымсыз жыт Аллахтын алдында мисктин жытынан дагы атыяк дейт, жакшыраак дейт. Анан айтабыз да. Кээкилер бар, орозо болуп оозун жубайт, оозун жубай кечке жүрө берет. Анан жанында чыдап туруп болбойт да. Анан ушундай жубайсың десе, жок, бул ушундай дейт да. Жок, айтабыз агачы, бул миск Аллахтын алдында жагымдуу болгону менен бирок кечирип кой бизге деп. Анткени жанагы дин деген өз тазалык, ат-тухур шатрул иман деген хадис бар го. Тазалык, ошонун айынан башкаларга көп үлгү болуш керек да. Ошон үчүн мен күнүгө бир башта 2 жолу 3 жолу жууям келечи. Мен бир жака жолугуп барганда же асыр убагында болсун деле көп тазалап, мисвак дайын постоянно, Ошол сиз айтпайсыз, бир нече жолу жүрүм депчи, жаныбызда апаласка тута деген бар эле го, бальзам сыяктуундай. Бул чайкап туруп түкүп коюлса боло берет. ооба, боло берет. Ары кирип кетпеш керек да. Жок, ары кирбеш керек. Кирбейт. Жанагындай деп коет элем, миятан житип да, чайкап ооба. Оозду чайкап туруп. Колдонам аны. Дагым кеткиче жанагындай түкүрүп туруш керек да. Анткени Ооба. кала берет. Оозун дагым кеткиче туруш керек болуш керек. Анан тиштин арасында калып кеткен нерсе сиздерден сурайынчы, ошону жеп койсо бузула бузбайбы? Болбойт. Ооз жаптык эртең менен саат канчада жабып атышты? 5теби, 6да белем? 5:45теби? 5:50дө мисалга тиш жууп келгенден кийин кусак жүрөт да, нерсе жеп койду менен. Бузула бузулбайбы? Мен бунун хеммаса дейт, нокат бар го? Ошондо кичинерээк болсо бузулбайт. Бузулбайт анда, кичинерээк болсо. Чоңураак болсо бузулуп калат. Анткени жана шилекейде өкүм деле болуп атат да. Сырттан алып жеп бериңиз аны. Калдыктары бирок жабышып калып Калдыктар, Азыр. Айта бериңиз. Орозо учурundачы кээде шилекей топтолуп калбасын деп уктап атып, ошол ой менен жатып берип, көздү чала учуп мындай ойго учурунда козго толуп калат да. Анан ойгонсоң баары tutulган болот. Атайласа бузулуп калат. Кээде, например, чогулуш болуп калат, эшикке чыга албайсың, же суроо берип калса, эмете албайсың, сүйлөй албай каласың, ошол учурда аны Жок, бузулбайт. Шилекей бузбасын керек. Бузулбайт. Атайлап айтат да. шилекей толуп калат да. Ооба, эч кандай бузулбайт. Шилекей сырттан келбейт анда айтамыз. Ооба да. Мисалы курсак ачып калып, абалы жок болуп калып, чыдай албай калса деле оозун ачса болобу же болбойбу? Сага боло берет. Сага боло берет. Анткени орозо кимге важип болот десе 4 шарт керек, Биринчиси мусулман болуш керек. Экинчиси кандай? Бала чачына жетиш керек. Үчүнчүсү эле? Үчүнчүсү ден соолугу жооп бериш керек, Акыл эс. Акыл. Анан ден соолук деген беки сихат шуруп деген. Анан төртүнчүсү ошонун парз экенин билиш керек. Мисалы Америкада бирөө мусулман болдум десе, бирок орозо парз экенин билбесе, ага важип болбойт да. Качан бир уккандан кийин анан важип болуп баштайт. Орозодо бир нерсе жесе бузулбайт, сиздерден сурайын. Таяк. Молодец. Суга медек бер. Токмо жесе бузулбайт, Намазда турганда тамак иште калып калган тамак. Канчалык орозо намазда туруп намаз окуп аткан адам оюсунда турган болсочу. Ошол мадонар хемаса жана нокоттун кичинекей немесинде. Андан кичинерээк болсо эч кандай неме болбойт. Андан чоң болсо бузат. Намаздан чоң болсо намаз бузат да. Анткени тамак жеп атабыз, жана намаз окуп ибадат кылып атабыз. Жигит. Кан чыксачы. Кан чыкса бузулбайт. Дарат бузулат, дарат. Дарат чекеден бирок кан бузулбайт. Халилге окуганда намаз бузат. Ошол болсо Мурунун суусунбу? Оозун туасы бузулуп атанда. Сырттан кирген десе да, оозун чыккан шилекей эмес. Жана мен айтып атпайсызбы жана айтпай аллергия себеп го. Мисалы ал воздух эле го. Ошол мисалы аллергиктерге воздух менен бияк неме Аэрозоль да спрей. Аэрозоль. Воздуктан негизи. Мен деле сепчүлөм, тамакка сепкен эмеби? Жок. Ароном деген. Жок. Аралор суюктугу бар. Бул жерде бул газ да, газ. Суюк газ деп айтса болот. Бул именно астматик. Кирбейби айтор, нары кирбейби? Неме? Кирбейт. Оозун ичинде калат. Өпкө деген мисалы воздух келип трубка бар го, ошол трубка ичкирип кетет да. Ошол аллергия болуп
ошол воздухка аэрозол барып туруп ошол трубкаларды расширение кылат. Сосудтарды чоңойтат. Муну немеден дагычы мен медик болбогондон кийин билбейм, ушу сураш керек экен ал. Кандай таасир этет ошого жараша жооп берсе ал нерселер. Сүйүктүк эмес да только газ. Касбий маселе деп коет. Орозо адам бир нерсе ичсе бузулбайт. Машалла, касамиста бузулбайт да сиздер. Кече болду эле, а? Кече тияктан. Жарым башына ұрды да? Эми оозуңуз өтө кургап кетти да, бираз оозуктун ичине сууну кармап туруп, андай мырза болобу? Чайкап. Чайкана бираз кармап да, эми кичине жутпай болсун. Кечке чейин кармасаңыз болот. Болгон жутпаш керек да? 1 литр суу алып жүрүп Менде суроо бар да, устаз. Азыр орозонун бузулганы ичкен, жеген жактан да айттыңыз го. Мындай ичпей жебей туруп бузула турган нерсе барбы орозодо? Мисалы үчүн көзүң менен көрүп бир нерсени орозоң бузулуп кала турган. Мындай ооздан кирбей туруп оозуңду бузуп кое турган. Сону сурап алды ушул боюнча. Аз бир аздан кийин сүйлөп беле. Негизичи орозо деген 3кө бөлүнөт да. Орозо биринчи соомул умум деп коет. Бул жалпы көпчүлүктүн орозосу дейт. Ал эмне десе, сырткы көрүнүшүнөн гана орозо туткан киши эмне кылат? Тамак жебейт, суу ичпейт, башка нерсе кылбайт, багынат да шамга чейин ачка жүрүп коет болду. Бул шарият талап кылган орозо ошол. Экинчиси эмне десе, соомул хусус деп коет. Бул өзгөчө кишилердин орозосу дейт. Алар жанагыга кошумча эле жебейт, ичпейт, анан ага кошумча кулактын орозосу бар, көздүн орозосу, тилдин орозосу, колдун орозосу бар. Буттун орозосу айтор жаман иштердин баарын кылбайт да. Кулагы менен гыйбат укпайт. Жанагы неме деген гыйбат кылгандын орозосу ачылып калат деген хадис бар. Гыйбат кылган кишилердин орозосу ачылып калат. Гыйбат деген эмне? Бирөөнүн аркасынан сүйлөө. Зикрука ахока бима якрох деп коет. Ал ага жакпаган нерсе менен артынан айтып койгон. Көпчүлүгү ушуну түзмө-түз маанисинде айтып алып, түшүнүп алып туруп, анан гыйбат кылган кишилер анда баарыбыздыкын ачылып калат азыр. Тура бир күндө канча сөз сүйлөйбүз. Автобус кечикти го дегенде эле гыйбат болуп калат да, мындай бир маанисин алгандачы. Анан эмне десе, захаба ажрубу деп айтышат муну. Сообу кетип калат деген сөз. Орозосу өтө берет, плюс окей койлат агачы, боюнда сакыт болот, бирок орозосу жок. Райян эшигине барайын десе эле жок эшиги. Сообу жок болуп калат. Бирок моюнда сакыт болот, казасын кармабаш керек ал деген сөз да. Бул экинчиси кандай деп? Соомул хусус өзгөчө адамдардын орозосу. Азыркы айткан жооп сурообуз. Үчүнчүсү бар, соомул хусус деп коет. Бул олиялардын орозосу. Бул жүрөктүн орозосу да. Ла ятафаккару амман сиваллахи таала, Аллахтан башка эч нерсени ойлонбойт да. Оюн баардыгы Аллах. Олиялар, имам Раббанилер, имам Азам Абу Ханифалар, имам Шафилер, имам Маликтер, андай кишилер орозосу өзгөчө болгон. Ошол орозо. Пайгамбарыбыз ошо оз айында эмнеге көрөк басым жасаганына насаат болгон. Пайгамбарыбыз бардык жакшы нерселер пайгамбарыбыз дейт го. Бизде бир жакшы нерсени эске салдыңыз, Алла разы болсун, устаздар. Ва иза кана аввалу йаумин мин Рамадан деле, хадистин немесин унутуп атам. Рамазан айынын биринчи күнү болгондо суффидети шаятын деп келет, шайтандар байланат, чынжырланат. Экинчисинде эле футтихат абуабул жанна, бейиштин эшиктери ачылат. Ва гулликат абуабун нар, тозоктун эшиктери жабылат. Ошол себептен 5 убакыт намазга келбеген кишилер деле тарабада толуп кеткенин көрөсүң да. Неге десең, азырган шайтан жок да. Байланбайт. Сөгүнбөй калган, таксыр болуп калган, Ушуну дагы жамайт болсо. Колу көкүрөктө кайсыны? Башынан. Рамазан айынын биринчи күнү келсе дейт пайгамбарыбыз 3 нерсени сүйүнчүлөп атат да. Биринчиден шайтандар байланат, суффидат дегенде, мындай айтканда аябай катуу чынжырланып байланат. Чынжырланат. Экинчиден Жерден кечиресиз сөзүңүздү буруп кетемби? Сурайбыз. Шайтан бирок баары байланбайт деп чоңдору, эң чоңдору. Эң чоңдору анан күчтүүлөрү байланат. Күчтүүлөр ооба. Анткени анча-мынча күнөө иштер болуп кетет атпайбы? Анча-мынча немелер жөнөтүп кеткен да. Бир күндө шайтан дейт, немеде дарактын көлөкөсүндө бутту бутка учкачтырып алып жатат дейт. Бул анекдот
иретін айтышат да, анан кийин бирөө келип алып, шайтан, эмне жатасың, азгырбайсыңбы десе, азгырып не кылам, WhatsApp чыктыбы дейт экен да. WhatsApp, Instagram, жана TikToктор чыкпадыбы депчи. Анткени ушактын баары, чагымдын баары ошол жакта болуп атпайбы, мага иш калбады дегенде айтып атат дейт да. Бул тамаша иретин айтат. Бирок чындыгында эле ошондой болуп калды. Жана кээ бир алымдар айтат, кыямат жакындаганда Даджал чыгат дегенде ушуну айтышкан да. Телефон, телевизорго табир кылышкан. Ушинтип ошо болдушкан. Бир ой бул, бир кишинин айы. Алла неме жин бул шайтанбы же өкмөт башкабы? Мен да ушундай ойдо жүрөт элем негизичи башында. Анан шайтан деген үчкө бөлүнөт. Биринчиси жиндин шайтаны, экинчиси адамдын шайтаны, үчүнчүсү айбандын шайтаны. Шайтан деген сөз өзү бир нерсенин аты эмес, жөн эле сыпаты. Кээде адамды айтабыз, шайтандай болбой жоголчунар деп. Шайтан деген сөз Кудайдын ырайымынан алыстап кетти деген сөз. Кудайдын ырайымынан алыстап кеткен нерсенин баарына шайтан деп айтылат. Мунун баардыгы жиндер. Ошол жин Кудай Таалага усчут да, карека окуп атат. Адам атага усчут сажда кыл дегенде фааба факана анеле. Фааба ва кана минал гавим ла кана минал залимин. Айтар ай көп жерде келет да. Ошондой көп Бакара сүрөсүнөн жок, неме сыпаты эле. Жиндер дагы биз сыяктуу эле мукаллаф да. Жиндер дагы биз сыяктуу мындай милдеттендирилген намаз окуш керек, иман келтириш керек. Ошолордун арасынан капырлары бар, мусулмандар бар. Капырларына шайтан дейбиз. Мусулмандардын эмес. Капырларына шайтан. Көбүнчө бакараны окуп турасың, не? Кандай дейсиз? Салатында бакараны окуп турасың, Ошолор неме болуп жана атака кылган ошол да. Бир гана үмүтсүз шайтанда, мисалы жиндерде үмүт бар да туурабы? Ушундай Шайтан деген ошо Кудайдын ырайымынан алыстап кеткен деген маани да. Шатуна деген сөз. Шатуна деген маани. Үмүтү жок. Так, мен азыр эми улап эле. Мен азыр үчөөнү айтып көрөйүн. Пайгамбар үчөйдү го. Анан үчүнчүсүндө ооба. Тозоктун эшиктери жабылат дедик. Ошол себептен кайсы жыл экен бул эсиме чыгып атат. Бирөө келип алып тарава намазын үйрөт деп калды. Анан кийин 20 ракет дем алып, 2 ракет эмес, 20 ракетти үйрөттүм. Аябай кечки убактым кетти. 20 ракет бою 30 күн бою мечиттен калбады биз менен. Мен тартып берет элем айылда, ал убакта патыратып эле. Адам тара кайфадан урат элек, 2 жолу кайталап коет элек, күтөт эле да. Анан 30 күн бою эч калбай келди. 30 күн бүтөр менен эле жок. Багымда не шам же жок да. Тараванын өкүмү кандай? Тарава окуштун өкүмү кандай? Окубай койсо күнөөбү? Фарзбы? Фарз эмес, важиппи? Важип дагы эмес, сүннө муаккада болот да. Бирок фарз багымда неменичи? Намазды өкүмү кандай? Фарз болуп дагы айын, фарз айын, башка бир окуп койсо болбойт анда окуп. Жаназа намаз фарз кифая да мисалга. Мисалга тиякта бир жамаат окубаса бизге күнөө эмес. Мисалы асырда башкалар окупасачы, бизге да окушубуз керек, Муса пайгамбардын алдына бир күнү бир зына кылып, анан өзүнүн зынадан тууган баласын өлтүрүп койгон бир аял келет да. Ыйлап сыктап өлтүрүп коюп турган баласын. Анан кийин келип, Муса алейхиссалам, мага бир үмүт барбы, Аллах кечиреби мени? Не кылдың эле десе, мен зына кылдым эле дейт. Астагфирулла, чочуп кетет Муса алейхиссалам. Эми ал пайгамбар да. Анан кийин не кылдың десе, өлтүрүп койдум дейт баланы дейт. Дегенде астагфир кубалап чыгат да. Аллахтан түшкөн азап мени дагы жалмап кетпесин, жогол дейт. Ал ыйлап сыктап кетери менен анан Аллах Таала менен түзмө-түз сүйлөшкөн жападан жалгыз пайгамбар болгон да. Ва калламаллаху Муса таклима калимуллах деген сыпаты бар анын. Анан Аллах Таала сурайт, не болду деген. Мындай, не болду деп сураганда билбестиктен сурабайт. Истихбар деп коет, имтихан, сыноо үчүн сурайт. Анан ушундай чоң күнөө кылыптыр дегенде. Муса дейт, мындан да чоң күнөө кылгандар бар экен билбейсиңби дейт, Муса алейхиссалам ушунчалык өңү өзгөрүп кетет да, мындан да чоң күнөө болмок беле депчи. Дегенде анан ал ким дегенде намаз окубагандар дейт да. 5 убакыт намаз окубагандар. Ал аял өмүрүндө бир жолу зына кылды, балким бирөө аны алдап койду, балким бирөө 8-чи марттын алдап койду. Анан зынадан туулган баласын не кылды? Ата-энесинен уялгандыктан намысын жуйын деп өлтүрүп алды да байкуш. Анан дагы кол шилтеп койбой келип атат Муса пайгамбардын алдыначы. Күнөөм кечиреби деп атканда анан жанагындай окуя болуп кетти. Бирок намаз окубаган адам күнүгө 5 жолу Кудайга колун шилтеп атпайбы? Багымдаттан пешимге чейин асыр, шам, куптан кетти да, мындай атат. Акимус салата деген канча жерден келет туурабы карекелер, 200дөн ашык аяттан санап берсек болот алачы.
Yuqimuna salata ve yutuna zakata aqimus salata liduluki şams inna salataka sakanu lahum diye ayetler var. Tolturada ar başka derdi. Erotun olmayısı mı? Ya. Namaz oku derdi. Namazı turgus. Namaz. Şu Musa Aleyhisselam o anda namaz var öyle. Namaz bardı gelip peygamberler olgan. Namaz yok başka. Şariatта каршы болгон. Негизи ушундай көп адашып берет. Канча дин бар десе, жанагыларды санап барчу да, насрани дини, христиан дини, жөөт дини, бир эле дин бар өзүчө. Диндер өзү экиге бөлүнөт да. Чыныгы дин, анан жалган диндер. Адамдар ойлоп таап алган диндер. Асмандан түшүрүлгөн диндер деп алмаштырып алат. Жана муну жана Мухаммад Газали, имам Ахмад Газали эмес, Мухаммад Газали деген кече жакында эле өткөн киши Египетте. Өтө чоң доктор, ошонун китеби бар. Миату суал андайле миату суал анил ислам деген, ислам тууралуу 100 суроо деген китептен ошону которой деп жүрөм. Аябай сонун башында темада айткан. Айтат да, асмандан түшүрүлгөн диндер болгон эмес дейт. Асмандан түшүрүлгөн китептер болгон. А бирок бардыгында карекеде окутат. Бакара сүрөсүндө келет. Ва из васа Ибрахим, ва из васа андайле кареке, ва из васа Якуб бениhi فتعمل من بعد قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون. Якуб пайгамбардын балдары биз мусулманбыз деп атат да. Ибрахим алейхиссалам ал деле мусулман деген бардыгы. Демек, ислам деген худу лиллах да, Аллага моюнсунуу деген сөз алчы. А бирок шариаттар башка болгон. Мисалга Лут пайгамбардын доорунда бир эле шарият менен келген. Ал эмне деген? Жанагындай гейлер болуп кеткен да, пайда болуп кеткен. Ошолорду гейлик кылбагыла деген нерсени буйрган да. Шуайб пайгамбардын доорунда бир эле шарият болгон. Таразадан сокпогула, урбагыла деген. Жавайлул мутаффин аябай таразадан ургандар болгон экен да. Муса алейхиссаламдын доорунда сыйкырчылык, Иса пайгамбардын доорунда жанагы немелер күч алып кетти аябай, медицина немелер, а. Анан Мухаммед пайгамбарыбыздын шариаты бардыгын топтоп туруп, анан кийин жыйынтыктоочу дин болуп берет да. Кызыл тилдүүлүк дейт го. Пайгамбарыбыз саллаллаху өзү жана берек катары намаз алды дегенден чыгарып айтып атам. Кийинге берди. Бул жерден максат жанагы Муса алейхиссаламга айткандагы максат намаз окубагандар тарик солат дегенде Кудайга моюн сунбайт деген маанидет кетет да, Кудайга моюн сунбагандар депчи. А бирок Мухаммед пайгамбарыбызга шарият катары Исра Миражга чыгып келгенден кийин 5 убак парыз намаз парыз болуп баштаган. Пайгамбар айтпады, "Соллу кама раайтумуни уsolli" да, мен кандай намаз окуганды көрсөңөр ошондой окула деди. Ошондон кийин дагы бир суроону сурайын сиздерге, ушуга белек барбы? Дагы жагалдыбы? Калбадыбы? Пайгамбарыбыз эң биринчи окуган намаз кайсы болгон? Бир кишиге гана, бирок 5 убак намазды баарын чекеден айтсаңыздар андай болбой калат анда. Бирөөгүн айтыш керек. Нафил. Асыр намаз эмес, асыр намаз кетти. 4 эле калды ошондо кайсы? Тахажжуд неме дагы шамда кетип калды ошондо. 3 эле калды. Духа. Жок, духа парз эмес да. Ойбак теңде берилип атыр. Жок, витр важип ал. Жаназа намазы эмеспи? Жок. Хуптанбы? Өзү баарын айтып бүттүңүздөр өзүчө. Пешим намазы болчу, эң биринчи пешим намазын окуган. Эми ушул жерде суроо да, пайгамбарыбыз Исра сүрөсүнө келет да, карекем. Жаңылсам мындай окуңуз. Субханаллази асра би абдихи минал масжидил хароми илал масжидил акса аллази баракна хавлаху линурияху мин аятихи. Ушул жерде мына пайгамбарыбыз асра деген сөз бар. Асра деген түнкү саякатты айтат да. Пайгамбарыбыз түнкү саякат менен жанагы айтылат го, бурак деген, эмеден чоңураак, эшиктен чоңураак, аттан кичинерээк улоо менен Меккеден Аксага сапар кылып, анан ал жактан Миараж болду депчи. Ошондон айтышып атат. Демек түнкү болуп атат да. Анан бирок пайгамбарыбыз биринчи пешим намазын окуган. Багында каза болуп калдыбы деген суроо да. Бул илимий суроо дегенсиз, татаалыраак. Египетте доктор Ахмад Шариф деген устаздын пайгамбарыбыздын небереси бар эле. Кыргызстанга келди го 2 жолу. Жок, ал эмес, ал Меккеден келди. Доктор Ахмад Шариф деген. Өзү Шариф дегендердин бардыгы пайгамбардын неберелери да. Фамилия окшош булар, Шариф. Пайгамбарыбыз өзүнүн эмеси жактан да? Бардыгы ушул жерине кеткен да, жана пайгамбар Али ибн Аби Талибтин 2 баласына кетет да. Хасан Хусейндер. Көрсөңүз.
башталганда балдар менен келчүбүз да. Анан биякта 3 жыл чыгып атат да, акыл келип балдар депчи. Ошо кандай негизи алып келиш керекпи, же кандай кылыш керек? Кандай бар да. Туура айтасың, бул жерде кичинекей балдар келип атат, аябай кескин түрдө бир түшүндүм. Кескин түрдө бир өкүм чыгарып болот же болбойт деп кое албайм. Антип да айтылбайт негизи. Мухаммад Фатих Султандын сөзү бар. Кайсы бир мечитте арканкы сапта дейт, тиги бурчта ойноп аткан балдардын, күлүп аткан балдардын угулбай атса дейт, ал жамааттын келечеги жок деген сөзү бар да. Мындайча айтканда алдындагылар бизде мисалга мен электен эгип кетке деген китеп жазгам. Ошонун ичинде бир окуя бар. Бир тиги 40ка чыгып мусулман болгон бир орустун окуясы бар да. 40ка чыгып мусулман болгон экен. Ал айтат, мусулман болгонун айтат да, мечитке кирет дагы. Мечитке кирип туруп айтат да, субханалла, мечит деген башкача адамга бир тынчтык, бакубат тартуулаган жер турбайбы дейт да. Анан неге мынчалык толкундандың десе, мен дейт бала кезимде билем дейт. 10 жаш, 11 жаш кыргыз досторум менен чуркап кирдик дейт, балким Тарабага, балким Коптанга. Анан кийин бир аксакал көчкө тээп кубалап чыккан дейт да. Мына орусқа эмне жок депчи. Анан ошодон кийин дейт, мен коркуп калдым дейт. Ошол жака кирсем эле азыр мен бир чалган алчудай эле дейт, коркуп калып, ошо боюнча дейт, мына 30 жылдан кийин мусулман болдум дейт да. Анан бирок ушуга карап туруп эле анан балдарды эшек чайлоо кылып ийбеш керек бирокчу. Ошон үчүн пайгамбарыбыз жана неме тизген да, эркектер биринчи турсун, анан кийин кимдер дейт, балдар турсун, анан кийин хонасалар турсун деген бар а жанагы. Кыздакелер топодук, анан кийин аялдар турсун деп мечиттин өзү шарт. Алдыга тизип койсо эмнеге болбойт деп бир жолу менен сурап калдык. Бир жолу биз менен турат. Мен да такыбачылык кылып, жанына бир жаш баланы тургузуп коюпмун да. Намаз бүткүчөктү, асыр намазы эле. 10 жолу эшикке кирип чыкты да жанагачы. Улам баягы чыгып кетет, кичине мындай жылып койсо мына карап, фу кетип кирип кетет да, мен түк дейт якачы. Намаз болгон жок да. Анан ошондой да ачууланасың да. Ошон үчүн жанагы мечитке алып келатканда жакшылап айтыш керек. Балам, бул жер ойной турган жер. Бул жак ибадат кылына турган жер. Элдин баардыгы мына жерде азыр ибадат кылып, жыргап, Куран окуган келет. Деген максатта бир сөз угупасын, бир жакшылык болсун деген максатта алып келсе бир жөн. Анан келе бир шоктонуп алчы деп кое турган болсо анда тартип сакталыш керек. Бирок эч кимди мечиттен тыйбаш керек, а? Эмеде келет го, Куранда көп келет. Орозго сырткарда жана намаз учурундачы бир имам келип окуп атат. Жанына бирөө келип кошулуп калды. Анан үчүнчүсү келгенде ошонун туурасы кандай болду? Аркага турат экөө. Жигит маалдар коюп койчу. Экинчи келген киши артка өтүш керек, а? Биринчи экиле киши турган болсо, имам моундай эле бир кадам алдыга турат. Жанындагысы жанына турат, оң жагына. Анан эки киши келгенден кийин арканы тартат. Бирок тартканда биринчи намазга наркы имам неме кылыш керек, неме кылсаңыз? Имам чыкты. Бияк окуп атат. Экөөңүздөр окуп атасыздар. Мен кийин келип калдым. Биз биягына эле кошулуп алабыз да келип. Аркада оруп барбы дегиз? Бар. Тартасыз. Мисалы мына биздин намазда Андай эле тартмайды, азыр тарттыңызбы? Кулакка карайсыз, а? Жок, уже биякта окуп да кулакка келесиң. Анын намаз бузулуп калат деген. Сиз биринчи кулакка кагасыз. Кулакка отуруп анан Киресиз намазга, анан кийин, анткени намаз окуп аткан киши сырттан бирөө салам алейкум десе, алейкум салам десе бузулабы? Ошондо эле жооп берип атпайбыз, сиз сизге жооп берип койду. Ошон үчүн сиз биринчи кулакка отуруп анан намазга кирип, Жылышы кандай болот экен? Ал жылганбайсыз аны, жөн эле белгилеп коесуз. жылгандарга мындай бутту жемеден Жок, жок, аттай бересиз. Аны шарт эмес андай. оңгут сол разница жок. Айырмасы жок. үч Сапта турсаң Ортодо арык болсо деле аттай бересиз, анда деме жок. Качандан бери берем деп жүргөн суроо бар да устаз. Мисалы намаз окуп атып жамаат окуп атып да. Тарабих намаз, фарз намаз окуп жамаат окуп атып. Анан кыргыздар сапта турдум да, алдыңкы сапта турдум, же ортоңку сапта. Намазды окуп атып, кем инсанбыз да нерсе болуп калды, ич өтүп калды же башка бир жагдай болуп калды да, чыгып кетиш керек да эмчи намазданчы. Эми баягы чыган жың биягында да намаз окуп атты, биягында да намаз окуп атты. Кезип чыгып кете албайсың да баягы жолунчу эч положение. Мисалы ич ушунчалык өтүп калды эми. Şimdi булгап койдугун акылга келип калды, же бешөөгө алып келип калды ушундай. мындай негизи мындай. Да, мындай эле, чорчукпай деп Эме бир окуя эсиме түшүп кетти, немеде исламскийде бир Олия устаздардын бирөө бар, атын айтып бере коеюн. Чубагажында окуткан киши алчы. Анан кийин ошол айтат бир жолу.
таба окуп атсак, ушуну айтып калды да. Эгерде намаз окуп атканда имамдын же аркадагы турган бирөөнүн дараты чыгып кете турган болсо, мурдун басып чыгып кетет деди да. Мындай айтканда жел чыгарып койсо деди да. Анан арабыздан бирөө сурап атпайбы, устаз дейт, өзү жел чыгарып койсо анан эмнеге мурдун басат дейт да. Десе анан тиги айтат, анан эмне көчөгүн бассыңбы дейт. Сен ушул намаз бузуп беребизсиң, алдынан гез өтүп Жок, жок, бузбайт андай да. Имам бузбайт. Бул зарыл болуп атат да, зарылчылык болду. Гез өтүп кете бересиң, чыгып. Ичи өтүп кетсе баардыгын бузуп атпайбы. Çaksanı zıvırsa olur, çalışır kapacak. Ооба, эгип кетте жаман мушташат эле ошону айначы. Ama bilmeyiz o. Ооба да ошо бизде немеде Шафии мазхабтачы. Шафии мазхабта мына мисалга неме дересетиңиздер, пешин намазын окудук эл менен, а? Парыз. Анан аркага барып туруп сүннөт окуйбуз го. Сүннөт окуп атсам, Шафийлер оно келет дагы, сени имам кылып коет дагы, парыз кылып кое беришет. Чукулат эле монда 200 сап нар жака сүйрөп барат. Мынан кимче кетесиз? Моодет элек биз баягы немени билбейчи, анан сурадык да, ушинте беришет десек, жок, алардын немеси боюнча, мазхабы боюнча намаз өтө берет да. Анткени алар парызды нафилге кура берет. Биздин мазхаб боюнча нафил алсыз парыз күчтүү да, күчтүүнү алсызга курбайбыз. Бизге болбойт ал. Бирок аларга эмне кылабыз анда? Мушташалуу десек, жок, окуп кой эле, имам болуп дейт. Ana sünnetler Allahu Ekber deyip imam olup koyduğundan. Ya o koysan ne var? Söylenir. Sen imam olup oyunda. Peşin namazında birinci algaçka 4 reket sünnetke жетишпей алдык да. Анан жамаат менен 4 рекет фарз окуп бүткөндөн кийин 2 рекет сүннөт. Жок, hayır 4 reket sünnet. Birinci oklat da. Биринчи 4 рекет окуш керек, andan 2 reket. Өзүн тартибинен. Болгон жетишпей алды. Каза болгондон кийин окуйт да. Каза багымдаттыкты окунбайт да. Сөз окуйт. Биздин мазхабта багымдат намазын парызынан кийин намаз окунбайт. Каза да окуйт. Бирок сүннөтүн кошо окуш керек. Үшкө чейин болсо, менде суроо бар да, ушул намаз анан орозо тууралуучу. Жана айтып кеттиңиз го, шайтан, жин шайтандын баары деңиздин түбүнө байланат депчи. Рамазан айында байланат, чоңдору. Анан негизи байланат. Байланат, анан бирөө бар экен да, только Рамазан айында гана намаз окуйт экен да. Башка учурда намаз окпойт экен 5 маал. Эмнеге десе, себеби башка убакта шайтандар бар дейт да. Анан кийин эмнеге окубадың десе, шайтандарга шылтап коем депчи. Рамазан айында окуймун. Себеби ал кезде шылтай турган адам жок. Шайтанга шылтаган бой. Негизи ушул канчалык туура экенин айтып кетсеңиз. Шайтанга шылтап коебуз көбүнчөсүчү. Бирок бир окуяны айтып берейин, ошо менен түшүнүктүү болсо керек. Бир келин, боюнда бар келин эшикке чыгып, уйду сайын деп, шелеги менен барып, бала чакасына сүт берейин деп, кайнатасы менен жолугушат экен. Анан торпогун ары байлап, торпоктор жулунуп билесиздерби, аябай кара кулак торпоктор болот, мындай сүйрөп кетип, бутумду басып алса көзүңөн жаш кетет го. Анан ошондой торпок болот экен, жанагын байлап алса болду, эле жулкунуп, немеге челекке башты салып ийип, сүттү төгүп салыптыр да. Анан баягы ачууланган келин челектин кыры менен башка бир чапса жыгылып калыптыр торпок. Жок баса ага чейинки неме торпокту байлап койгон келинчи, байлап койгон. Анан сүт саап баштаса жарымда жетип калган мезгилде, жарымда толуп калган мезгилде шайтан келип туруп, жипти бошотуп коет экен да, торпоктун жибичи. Бошонуп кеткен торпок баары бир анан кийин келин түртүйгенде эмне болот? Жанагы челек төгүлөт. Анан ал жини келип туруп чака менен бир чапканда торпок жыгылат. Анан эми баласы да эне немеси уй анан кийин ачууланып, анан кийин келинди бир сүт эткен, курсагына мүйүзү кирип кетет да. Ал чаңырып жатып калганда анан үйдө кайнатасы көрүп калып, айнек баягы мылтыгын алып чыгып туруп уйдап салат. Уй тараң дегенде эле баласы тамдан чуркап келет. Караса эле келин өлүп жатат, баардыгы кан. Колунда пистолет турат. Ачууланып турган көңканадан балта менен атасынын башын чабат. Балачы. Анан ошончо бир немеге чыдай албай эки неме жоголуп атат да, үчөө жоголду, үчүндө. Анан барат да көңканага астына алат. Анан кыямат күнү эсеп келгенде анан кийин баардыгы анан айтат, шайтан кылды десе, анан шайтан мен болгон торпоктун жибине бошотуп койгом. Мен эмне тиешем бар дейт да, агачы.
Inde силерге мен бердим пистолетимди. Мен чактырдым дейт. Шайтан оңайда кутулуп кетет. Жанагы киши да ошентип эле кутулуп кетет да оңайдачы. Ошон үчүн жанагы Рамазан айында болобу, башка айында болобу, эң биринчиден акыймы салатта намазды окугула деген буйрукка баш ийишибиз керек. Орозо кармаганда дагы бирөө мисалга диета үчүн кармашы мүмкүн, да? Бирөө мисалга айла жок, баары бир жейин десе тамак жок да, мисалы талаада калышы мүмкүн, да? Ишейин десе суу жок. Багындаттан шамга чейин, шамдан качан койдо киргизгенден кийин тамак берет экен. Ошондук орозо болобу, болбойбу? Болбойт. Ниет жок, эң баштысы ниет. Ошон үчүн устаздар, биз үлгү болушубуз керек. Ар тараптан убакыт канча болуп калды? Өчүрөлгө? Кенен. Микрофонду берсеңиздер, мен 14 жыл окуп келгем Египеттен. 14 саат деле сүйлөп отуруп, ошо боюнча уктап болбойт анан багындыкка чейин. Анан кийин Мисалы, жаңы калтасы, бир рекет кылдым, эки рекет кылдым, жаңы кыласыз бөлчөсүз мисалы. Жаңы сайдагыбыз да, ошондо да келине билип жаңы кала бересиз да. жок, ал болду ошо боюнча. Болду, ошо кетер жаңы кылсаң да болду кетти. Мисалы, ошондо да эки жолу сайда кылдым, кылбадым деп даңдым. Кандай азгырып кетет да жанагы. Качан бул жоголгон торпогуң эске салат мындайча айтканда. Качан бул жоготкон кошелогуң эсиңе түшүп кетет, ушундай да, жумушуң эске түшүп кетет. Проекттердин жумуштары ушундан азгырып болуп кетесиң да, анан бир жолу сайдадым. Эми жаңы сайда сапып болот, анан экинчисинде кайрадан атып даанымын уста ошондо. Дагы бир жолу сапып Негизи ошол. Сиздин шайтандарыңыз сатак экен. Негизичи ушул азгырык ар бирине келе бербейт да. Келип азгырык ыймандууларга келет, сүйүнүш керек өзүчү. Ыймандууларга келет. А келипки өзү эле шайтан болуп калган кишилер өмүрү азгырбайт анан. Өйткөнү өзү эле шайтан болуп калган да. Туурабы? Немеден баштайт булчу? Жанагы немени айтат го, жанагы шайтан чоңдор анан балдарды жөнөтөт экен да, ага бар, буга бар деп. Көп эле риваяттар келип атканда бирөөсү мен илимге кетип аткан баланы жолдон алып калдым десе, чуркап келип пешенесинен дөп, аябай эркелетет экен да. Неге десе, биздин эң чоң душманыбыз дейт экен да болчу. Өйткөнү илимдүү, жанагындай илимдүүгө деңиздеги киттер дагы тасбих айтат. Юсаббиху лаху ма фис самавати вал ард деген немелер аяттар бар го көп да. Аллах Таалага тасбих айтат деп келет, бирок атайын алымдардын немесине дагы, карекелердин илимдүү немесине дагы көп фазилеттер бар да. Мисалга сахибул Кур'ан яшфау ал-Кур'ан яшфа сахибаху фид дуния вал ахира деген хадис бар. Кур'ан өзүнүн ээсин дейт, жаттаган кишисин дүйнөдө дагы, ахиретте дагы шафаат кылат дейт да. Ахиретте шафааты белгилүү эми, баягы хадис айтат да. Кур'ан нелерин айтат, ана оку дейт да. Канча дүйнөдө барып токтосо, бейиште ошо жер орун болот. Анан бул дүйнөдөгү немени кандай десе, бул дүйнөдөгү шафааттарды мен көрдүм да. Мисалга мен Куранды толук жаттаган эмесмин. Аласкар университетинде атайын мындай бизге тапшырма иретинде мукаррар деп коет. Ушулар жатташыбыз керек, сөзсүз экзамен тапшырабыз. Ал куллияда 4 пара, ага чейин махатта ушундай 3-4 пара, жалпы 7 параны жаттатат да. Анан кээде бир 15-16 сабактан экзамен киребиз. Жайы, кышы, улам кире беребиз. Биринчи давыр, экинчи давыр депчи. Анан кийин немеден карайт, 2-3 сабактан калып калсаң, арасынан Курандан эле өткөн болсоң, берки сабактарды өткөзбөйт да. Бул Курандан өтүптүр депчи. А бирок Курандан калып калсаң, беркилерден да калдым да. Ошон үчүн баа Куран өзүнүн ээсин шафаат кылат деген ушул да. Анан кийин бир жолу 2020 жыл пандемия болду. Эстен кетпейт баарыбыз. Анан немеде Египетте мотоцикл минет элем. 6 жылдай мотоцикл миндим. Анча-мынча бутум ооруп калган ошодон да. Анан ал жакта да кудум биздей болду. Немелер да бүт немелерди тосуп райондорго киргизбей вообще неме болду да. Не деп коет эле жанагы блокпосттор коюп карантин катуу болду. Анан права жок баарыбызда да адаттагыдай да. Жана Кыргызстан ID карт паспорту бар го. Ошону салып алгам кылып беречи. Анан анда англисче жазуу бар, анан министрлерге мына мен правам деп коем калып эле. Алар анча-мынча нерсени билбейт, анан ишендирип коесуң да. Анан Аскарда окуйм, тиги бу десең, анан машалла деп кое берет да. Каска кийип алып келатам, анан бир жолу ошол мезгилде базарга чыксак, баардыгы эле элдин баардыгы пандемия, коронавирус, анан Кытайдан чыгыптыр деген неме сөз чыгып атканда, аябай паника болуп аткан. Анан бизди көбү Кытай деп коюшат эле. Кытай окшошпуз да. Базарга барсаң дагы, бул Кытайлар мусулман болуп келиптир деп эле жардам бере берет эле. Булар барып Кытайларды мусулман кылат депчи.
Köçede getirsem nihao deyip. Biz de öğren alabız nihao deyip. Yani Kırgızistan deseng turi gelmeydi. Kazakistan, Kurdistan deyip da. Tamam jadağandan nihao deyip koyasın. Anam jana жерде келаtsam bir neme minisa to'xtatib qoldi. Qashayыңыз ошол мен тоқтатып да. Dem yakta nemendi 1000 so'm 2000 so'm ishtirok esepte otaman men жазат депчи. Анан кийин bir maldan keyin to'xtatib turib анан кийин да касканында ачтым. Астан тип баратта. Арабча айтып атат да. Туй Кытай экен коронавирус чугуп каласың кете берчи деп. Касканы жаптым да алхамдулилlah дедим да кеттим. Коронавирус чыкканда алхамдулилlah дедим би Кытайга окшош болгон үчүн айтып кеттим. Могу Орус айында баягы эмеге село Востокто мечитке барып калам өнчүчү. Анан аякта тарайып окуп калып эле алар эмени баштаганда тахажжудду кошуп окуп кетишет да. Ошондо ошолор менен кошуп окуй берсең эч нерсе болбойбу бул жерде? Эч нерсе болбойт. Тахажжуд эсептелинбейт. Тахажжуд деген сөз өзү Витрге ачып. Хажада деген сөздөн чыгат. Уктап, анан кийин тургандан кийинки да. Мали 5 минут болсун, 10 минут болсун, ошон үчүн эле түндүн 3-чү бөлүгү. Ошо акыркы 10 күндө ошо окушат да фарз. Этик hafta турган немелер бу. Нафилге кетет. Эчтек болбойбу? Кыямул лайл деп коет, эми соун ала бересиз. Соун ала бересиз, окуй бересиз. Салафиттер болсо керек да. Айдор күнөө эмес да, окуй бериңиз неме. Витрде колду моллай кылышат да ошол. Шафий мазхаб кайсы жерде сан? Село Восток. Ал жакта жалаң уйгурлар да, салафиттер, по-моему. Ошон түрөш. Кол көтөрүлбөйт. Немеде да витрде да турабыз. Аллаху акбар деди. Анан биз кетиш керек да немеден кийин, а? Алар анан сөзү менен эле. Жок, колду чүрүрөт элек биз. Немеде Египетте 14 жыл бою ушинтип отурдук. Эч ким көтөрбөйт. Кунут алар кунут немеде окуйт, багымдатта окуйт аларчы. Багымдаттын экинчи рекетинде рүкүдөн тургандан кийин анан бир 5 минут 10 минут өтүп алышат. Бүтүн талкуулат уйку сурап ушинтип отурат эле. Колду түшүрөбүз. Алар кечке дуа кылып тургандан кийин Аллаху акбар деп саждага кетишет. Анткени бизде хадис бар, 7 жерде гана кол көтөрүлөт. Жана немеде намаздын ихромунда ташрик, такбир ташрикте Кабага кол көтөрөбүз, анан ошондой 7 санайт да мындай. Бир суроо. Суроолор кийинки алып турбайбы иншалла жамаат. Кыска эле. Иншалла устаз да бир күнгө суроону алып келип жооптор суроолор дайындап келсин иншалла. Багалек менен жеңилдик түрүп алып намаз окуу маселеси. Эчтеке болбойбу? Эчтеке болбойбу? Футболкача болду. Болгону намаздын ичинде чүрсө макруh болуп калат. Анткени амал кесир кирип калат да. Ошон үчүн да даярданып алып анан кирсин дейт да. Илгерки немелер бар эле. Илгерки устаздар бар эле. Молда Халил деген дамлар бар, а? Футболка кийип барса урушат эле да, астагфирулла гана сүннөт депчи. Уялат эле кадимдечи, узун кий депчи. Мындайча айтканда бул мусулмандардын кийими эмес дегендей мындай. Алар бир аз катуураак айтып коет да. Бирок неге иштеп болду? Устаз сурап эле сизге таратып бер. Мен айтайын дедим де, уктап калса тарат бузулбайбы немеде. Мисалга мен немеге барганда умрага бардык да, анан мечитке жума намазды окуйлу деп 3 саат 4 саат эрте бардык дагы. Анан биз барып отурдук неме кылып, анан ошол жерде арабтар уктап туруп кайра окуп эле неме кылышат да. Жатып алып ошо мечит. Алар жатышып уктап ошол жерде 4 саат 5 саат отуруш керек э? Кремдей Алтыбыз отургандай отурса, же мен отургандай отуруп алып уктаса бузулбайт. Бир нерсеге сүйөнүп калса, же чочуп чыгып кете турган болсо, бир нерсе сүйөнсө, ошону алып койсо, жыгылып кала тургандай болсо, бузулбайт. Я бузулат ошондой. Жыгылып калса. Жыгылып калса, чочуп кетет. Кандай алып дейсиз? Кыямда туруп чочуп кетсечи. Жок, бузулбайт. Намаздын ичиндеги немелерден бузулбайт. Да, устаз неме тапшырып койсун. Активдерге эмес. Активдерге? Жакшы бергендерге. Сиз байкадыңыз да неме? Дамлар бизде. Кайсынысын өзү тандайсыз бе? Бияқта ким? Бул адамдар сурап кана, ана адамдарга. Кубай кеме деп коюңуз. Sizge daha kim cevap verir onu Sidimet koyarsın. Dürüst bayken verirler. O arkada şeyke, imanga çapıran yolları, turuklu bir şey arasında. Sıra vermeye oturdu.
ustazlar birinci sırana var. Ustaz var.